standart protokol meselesi boyunca ko'tarilgan jag'doydan dört narsani birincisi sizlerin özünüzlerin bergen ko'rsatmangizni özünüzlerin dalilingizler boyunca ошол Мадымаров кол койгон протокол ратификация болгон эмес, жогору кеңештен өткөн эмес. Ар кандай мамлекеттик кызматкердин түзгөн документи аны көзөмөлдөөчү жогорку турган органдан өтпөсө жараксыз деп эсептелет. Демек, сиздердин далилдөө боюнча протокол жараксыз. Жараксыз документти бетке кармаган адамдын айыбын кетирет. Эми ушул аракетти жасап аткандар бийликтин сиздердин айыбыңыздарды кетирип атат. Ошондуктан токтотконуңуздар оң. Эгер токтотпосоңуздар, мындан ары карай дагы айыбыңыздар кете берет. Экинчи нерсе, 1995 жылдан бери чегара маселеси боюнча мен бир нече кайрылууларды жасадым. Сиздерге чейинки бийликтерге келем. Быйылгы жылы Султанбаев Абдырашидович Айжигитов менин айрым бир үчүлүштөрүмдү түзөтүп, өзүнүн шайлоо учурдагы платформасы катары киргизди. Туура айтат. Чегара маселесин чечүү үчүн 1991 жылы Алматыдагы президенттер кол койгон келишимдин биринчи пунктунун талабын аткарыш керек. Ушул убакка чейинки бийликтер бийликтин өкүлдөрү аткарбаганда мен айткам, аткарбайт. Себеби эгерде ошол 91 жылдагы президенттер кол койгон, Алматыда кол койгон келишимдин биринчи пунктун аткарса, баңгизда ташууга коридор берүүдөн тапкан кирешесинен ажырайт президенттер. Экинчиси, контрабанда аткезчиликтен түшкөн кирешеден ажырайт деп жазып жүрөт. Чындыгында эле ошондой. Эгерде ошол баңгизатка коридор берүүдөн түшкөн кирешеге илешпесеңиздер, контрабандадан түшкөн кирешеге илешпеген болсоңуздар, анда 1991 жылғы президенттер кол койгон келишимдин биринчи пунктудагы талапты аткарыңыздар. Башкача айтканда, эссир мезгилдеги такталган аймакта эгемендүүлүк жарыялашкан. Эссирден калган мурасты алыңыздар. Конституциянын 74-нчү беренесинде жазылган Кыргыз Республикасынын административдик аймагыны жогору кеңеш бекитти. 91 жылдан бери бир дагы жогору кеңеш мына 7-нчи чакырылышы болуп атат. Эч кандай административдик аймакты бекиткен жок. Мураскор мурастык мүлктү алмайынча ага карата бүтүм жасай албайт. Жасалган бүтүмдүн бардыгы жасалма жараксыз болуп эсептелет. Демек 91 жылдан бери жака карай чегара маселеси боюнча жасалган үзөңгү, кууштагын, каркырадагын протокол бардыгы жараксыз болуп эсептелет. Биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын административдик аймагына эсир мезгилде такталган аймак. Тактап Кыргыз эсиринен өткөрүп алып, башкача айтканда жогору кеңеште бекитип туруп анан кийин аракет жасаңыздар. Эгерде ушуну аткарган болсоңуздар, сиздер чыныгы атол, чыныгы президент болуп эсептелесиздер. Анан жамбактылык менен жүрүп, жанагыдай жогоруда айтылган кирешелер үчүн бийликте отурган болсоңуздар, тактабастан, аткарбастан ошол 91 жылкы протоколдун келишимдин талабын мындан ары кете бересиздер. Үчүнчүсү, ата-бабадан калган сөз бар. Жолдошуң карга болсо, жегениң бок болот дейт. Тең теңи менен, тезек кабы менен дейт. Бардык эле саясатчылардын жактоочулары колдойт, бирок маданияттан чыгып, айылдан чыгып, эми кечирим сурайм мынетте турган агайын туугандардан. 13 сантиметрге жетпеген нерсе мүчөсүнө жазат. Эгер эшекке окшош 50 сантиметр болсо, ошол саясатчылар баш болуп, чыгарып алып, ана кара, мана кара деп көчөгө чыккыдай түрүңүздөр бар. Уялыңыздар. Ошол сиздердин колдоочуларыңыздар, сиздердин фейктериңиздер, сиздердин жолдошуңуздар болот. Демек алардын жеп жаткан богуну сиздер дагы жеп жаткан болуп эсептелесиздер. Ошондуктан бийликтин айыбын кетирбеси үчүн, жалпы кыргыз журтчулугунун айыбын кетирбеси үчүн
колдоочуларыңыздарга официалдуу, расмий түрдө кайрылып коюңуздар. Мындай ыймансыздык менен мени колдой турган болсоң, колдобой эле кой. Мени Кудай колдойт деп. Жок, ошол ыймансыздык менен колдогонго макул болгон болсоңуздар, демек сиздердин кандай экениңиздер жалпы журтчулукка белгилүү. Эми төртүнчү айта турган нерсем, урматтуу кыргызстандыктар. Биздин элдеги пайда болгон түшүнүк, эми ар ким өз деңгээли менен түшүнөт. Бардыгы эле кыйрап калган жери жок. Акыйкатты айта эле турган, калыстыкты айта эле турган кадырман карыяларыбыз, аксакалдарыбыз жок эмес. Эгерде ушул саясатчылар тирешүүнү токтотпой, жалпы Кыргызстандын элине, кыргыз журтчулугуну уятка калтыра бере турган болсо, 20 мартта Бишкекке топтололу. Бул ыймансыздарды токтот деп айталы биринчи кезекте. Көнбөсө эми дагы кеңешип бир жыйынтыкка келели. Туура Кудайархан ыймансыздыкты токтот деген 40 датканын башын алдырган. Алса биздин башыбыздалар. Бирок баары бир эл үчүн, журт үчүн барып бетме-бет отуруп айта турган сөздү айтып, көнбөсө айла жок, ошого жараша аракет кылышыбыз керек. Ошого чакырамын. Менин телефонум 0705 58 78 25. Эгерде менин айтканым, акыркы айтканым ушул кадырман адамдарга, калыс адамдарга туура келсе, байланышсаңыздар болот. Рахмат көңүл бурганыңызга. Дурайдан. Токтотсун. Мыйзамсыздыктарды. Саясий куугунсуздарды токтотсун. Талаплабыз. Mizandoluk ornattın. İmandoluk ornattın Kırgızstan'a. Bölünmeylik, yarılmaylık. Bütün Kırgızstan bütünlüğümüz bozulmasın. Biz bütün Kırgızstan Siyasi Partiyası tüzülgönden beri şu partiyani şaylap keljatabız. Kança doğuşlarımızды uğurdap, bölök partiyalar ötkörü berdi. Bana jakында эле internette жүрө Sariyev деген болгон 66 000 doğuştu bölök partiyaga ötkörü bergen eken. Biz bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasını karapayım eldin partiyası deymiz. Doğru. Bütün Kırgızstan Partiyasının lideri Adakam Kimsanbayev'den kolunu tart. Tartsın. Kolunu tart. Men Kazanjay rayonundan Asatova Kırdar. Biz 2005 yıldan beri adiletlilik ornoru eken dep jakşı ümitlerimine keletabız. Tabara jemen oylar azırgı prezidentimizge, azırgı şul birliktegi Kamçıbek Taşıyıp, Sadır Japarov, seler elge jakpagan kıyaldardı başladыңар. Başlap selerden ümitimiz çoğun ede, jakşı turmuşları oňalıp mına Sadır Japarov, Karapayım elden içinde kamaktan çıktı, kıyınçılıkты kördü. Bu Karapayım el için hizmet kılat dese mınanday şul Adıkhan Madımarov'day tayar isteymin degen iş şunday kişiге put tasıp puta tuzak salıp durup bunday nemege alıp barasыңар керек surak soğuttan körü ondan körü joğorku kengeçte kança isterim tetedeniz için suraka bargıça oşonduktan seler Adıkhan Madımarov'dan kolungar tartkına Adıkhan Madımarov isteyt akıllı da jetet bilimi de jetet hazır yaşı da istey turgan malı yaşlar yaşlık kılat ulular ululuk kılat oşonduktan Adıkhan Madımarov'ga isteşke yol veriңizdер. Sizden suranamın desem ketirip koyasыңар. Seler eldin atası bolgandan keyin suranışka kelip turabız selerden. Talap dağı kılabız. Talap dağı kılabız. Davay. Biz egerde mana hükümet makçı biz başız batalgada dep çıkan ayallardanbız. 2005 yıldan beri akayıptı kuduk. Jakşı turmuş kelet de bakiyipti alıp geldik.
Bakiyip'ten jaman iş kılgan yok. İstete koymadık. Nimege üçün tündük tüştük bolasınlar. Tündük tüştük bolboy, bölünbey, jarılbay, ilgerigi soyuz maldağı. Urandar boçvede barlık proletarlar birikkilede birigip durup işte sakıla. Selerde men talap kılağız, oşol birigişinlerde. Talap kılağız. Ayta turgan sözüm köp, biri kıskara kıla etkeyin. Mına bugünkü jeyilip жатқан жиылышудың кайрылуунун себеби бүгүнкү болуп аткан учурдагы Адахан Мадмаровго болгон кысым жалпы кыргыз элинин жөнөкөй ак келечек энелеринин кысымы деп ойлойм. Энелерди көп кыйнабасадыр. Sen колуңду Адахан Мадмаровдон тарт. Мунун акылын пайдалан. Бул илимди бүлүмдү Kuda halasa bul, ağı ile sınbayt, min karalaganın minin, el onu altında eli var, kollarcı şaylorçuları var. Munan kolundu tarttağı, öz işindi kılgın, buğa işleşke yol vergin, akılın uğurdağın, kengeşin algın, senin çoğun ne bolsa dağı. Dağı bir aytıp geteriz, buna özün yurt atası bolup durup, elde ekige bölüp koydun desen жаңылбаймын. Sebebi buna kolumuzdaki telefonumuz uşakçı dağı eken, жақсы жағы дағы бар екен, жаман жағы да бар екен. Адахан Мадмаров тарап болып, Садыр тарап болып, ел қарапайым ел екіге бөлініп қалдық. Мұны бір ғана ушул сенің заманыңда, ушул сенің тұсыңда болды. Оға чейін біз бөлінген емеспіз. Мұна есіңе келгін, елдің атасысың, жұрттың атасысың. Қолыңды тарпқынма Адахан Мадмаровтан, Оразайым Нарматовадан, bütün Kırgızistan'dan 7. mikrofon, eldik mikrofon oldu. 5. mikrofon, eldik mikrofonu var. El için daim sayrayı versin, tüyleyi versin, elge hizmet kılaversin. Menin aytarın Adahan Madamarıf'tı, koldayız, артында бардық шайлоочулар турат, 100 000 деген. Эгерде колдо айтканыңды кыла турган болсоң, биз Бишкекке чейин агыл ичегенелер барууга дайыма даярбыз. Daярбыз. Адахан Мадмаров, biz siz taraftayız. El siz için hizmet kılar. Elge siz hizmet kılasınız. Jana oşonda ele. Bakıp Kalmamatov'tu, Cengişbek Moldakmatov'tu, Kursan Hasanov'tu, Bilek Kurenov'tu boşatıp koygular. Biz talap kılabız. El şunca elder arkasında var. 100 000 degen elder var. Bizde korkut dep oylap oğla sizler. Sadır, kamçı, biz sizlerden korkpoybuz. El var şunca artında. Sizlerden kılgan işiңер mıyzamga tuura kelbey jatat. Oşonduktan biz mına dep suuqtu debey çıkıp oturabız. Közüңөрдү açkıla. Esiңер barında etegin jap degende eteğiңерди jap algılazırınça. Bolbosa el karap durbayt. Mına aldığımızda süylep ketkenler aytkanday 20 Mart günü çıkıga biz dayarbız. Biz Adahan Madamarov taraftayız. Koldoybuz, kuvattayız. Hurmatly Kırgızstandыктар, ушул жердеги топтолуп турган баардык калайык журт кайдыгер эмес. Бүгүнкү биздин мамлекетибизде түзүлүп аткан саясий кырдаалга кайдыгер эмес элдин баары ушул жерге келип топтолуп, өздөрүнүн талаптарын коюп атат. Ошолордун катарындагы мен дагы өзүмдүн пикиримдеги талабымды айткым келип атат. Урматтуу бийлик башындагы биздин төбөлдөр, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, саясий кризисти өзүңүздөр жетелеп апарып жарга такап койдуңуздар. Буга сиздерге эч ким тоскоолдук кылган жок. Эл тоскоолдук кылган жок. Эл мүмкүнчүлүк берип атат мамлекет башчыларына ушундай жумуштарды аткарганга. Эми эртеңки күнү бул нерсе чукурлай берсе, тереңдей берсе, өтө кеч болуп калат. Ошондуктан мен айтарым, ушул бийлик башындагы биздин жетекчилерге эртең кеч болуп калбаш үчүн бүгүн бул жолдон кайтыш керек.
кайтыш керек дагы адилеттүүлүккө жана мыйзамдуулукка келиш керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Биздин элден шайланып чыккан жападан жалгыз элдик партия, бүтүн Кыргызстан партиясы. Анын башында турган Адахан Кимсанбаевичти парламентте иштөөгө жол бериш керек. Тоскоолду кылбаш керек. Медетхан Шеримкулов айтты. Аксакалыбыз Медетхан Шеримкулов айтты. Айланайын Адахан деди. Ушул парламенттин беделини көтөргүлөчү. Парламенттин аброюну көтөргүлөчү. Сыртта турган башка мамлекеттер дагы биздин Кыргыз мамлекетинде тажрыйбалуу, көрөгөчтүк жакшынакай депутаттар бар экен деп сыймыктана турган деңгээлге чыгаргыла деп атат. Ал эми биздин бийликтин башчылары эмне ошону укпайт? Ошондуктан биз бийликтен талап кылабыз. Биздин элдик партияга жол бергиле, иштөөгө мүмкүнчүлүк бергиле. Биздин талабыбыз ошол. Assalamu alaikum, Kırgızayım. Biz uşul prezident kança жылдан beri uşul prezidentke жарыбадык ба. Кайсыл bir prezident келсе бүт бары Адахан Мадумаров менен күрөшөм деп келишеби же билбейм. Адахан Мадумаровду биз 100 000 деген эл биз шайлаганбыз. Могу жерде энелерибиз, аталарыбыз турат. Биз шайлаганбыз. Туурабы баарыбыз? Ошол кишини жогорку кеңеште сүйлөсүн, жогорку кеңеште иштесин деп биз шайлаганбыз. Ал киши жогорку кеңеште 3 күн, 4 күн иштеди. 3 күн, 4 күндүн ичинде уже результат көрсөттү. 5-чи микрофонду популярный кылды. Жеткире маңызын чыгарып сүйлөп, жетим чогулуштарында токтотуп, бүт баарыны мыйзам түрүндө, бүт баарыны жакшы алып бараткан болчу. Ошого бут тосуп, Адахан Мадумаровго бут тосуп, ошону эмне эле анын менен баарыңар күрөшө бересиңер? Мен ошого түшүнбөйм. Бул менин оюм. Ушул келген президенттерди şu murun 30 yıldan beri kele жаткан саясатчылар, чимкирик какырыктар, булар бүт баары чогулушуп алып, ортого алышып туруп эле башын айландырып алышабы билбейм. Же нормально акча баруу керек түшүнбөйм. Урматтуу мекендештер, бул элдин жыйынын кайрылуу болсун толук чыгарылышын бүгүн кечинде, бүгүн 23 январь кечки саат 21:00 толук чыгарылышын көрө аласыздар. Мен азыр түз эфирди токтотом. Техникалык себептер менен биз негизи түз эфир кылууга даярданган эмеспиз. Азыр бул жерде тартылган камералар тартып атат, тарткан материалды даярдап кечинде буюрса Мекендеш ТВ каналына жүктөйбүз. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.